Интербилим коомдук уюму катуу тиричилик таштандыларды башкаруу боюнча долбоор баштады. Интербилим коомдук уюму 30 жылдан бери жергиликтүү кызматтарды жакшыртуунун үстүнөн иштейт. Биздин келерки 2 жылдагы долбоор катуу тиричилик таштандыларды башкаруу кызматын жакшыртканга багытталган. Биздин долбоор 20 айыл өкмөттө иштейт. 20 айыл өкмөт, ар бир область камтылган, 7 область. Азыркы эң чоң бир иш-чараларыбыздын бири бул тажрыйба алмашуу. Кыргызстанда 2 чоң айыл өкмөт бар экен. Масы айыл өкмөтү менен Кызыл Суу айыл өкмөтү. Пилоттук 20 айыл өкмөтү Масы айыл өкмөтүнө келгенбиз. Масыда интер менен иштөө, кайтарым байланышта акча топтоо системасы жана административдик штраф системалары жакшы коюлган. Ошолор боюнча тажрыйба алмаштык. Эми экинчи этапта биз Кызыл Суу Каракол жактагы Кызыл Суу айыл өкмөтүнө барып, ошол жерде тажрыйба алмашабыз. Анан биз ойлойбуз, азыркы айыл өкмөттөр өздөрүнө тандап алыш керек, кайсы ыкмаларга ыңгайлуу, же муниципалдык предприятие ачабы, же жеке кызматташуу жолун тандайбы, же болбосо ошол межмуниципальный кызматташууну тандайбы. Ар айыл өкмөттүн өзүнүн тандоосу болот. Биз болгону аларга ошол Кыргызстанда кандай жакшы тажрыйба, ийгиликтүү тажрыйба болсо, ошол ийгиликтүү тажрыйбаны ачып көрсөткөнгө жардам берип атабыз. Интербилим аркылуу уюштурулган коомдук иш-чарага 7 областтын айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери болуп, таанышуу, тажрыйба алмашуу иретинде Жалал Абад областына Масы айыл өкмөтүнө бардык. Ушул 2 айыл өкмөттүн таштандыларды чыгаруу иштери менен таанышып, абдан сонун тажрыйба алдык. Абдан сонун көрүнүштөрдү алдыга буюрса ар бирибиз айыл өкмөттө иштей турган, айыл өкмөттө кызмат кыла турган, элге кызмат кыла турган жакшы бир тажрыйбаларды алдык. Кызыл Сууда ушул башка айыл аймактардан айырмаланып, ушул мусорду кайра элдин чогултуу боюнча ушул жакшы тажрыйба алынып тур. Бул жерде өзүн өзү каржылоо ишканасы, муниципалдык ишканасы түзүлүп тур. Муниципалдык ишканасы бул ар бир жарандан тариф, кеңештин тарифи менен бекитилген мусорго акча чогултат экен. Андан сырткары калктын аярлуу катмарларынын тизмеси боюнча айыл өкмөтү субсидия берет экен. Ошондо бул өзүн өзү каржылап, бардык ушул техника алганга жетишиптир, техникалардын бардык ГСМ бардыгын өздөрү каржылап, ушул толук мындай ишкананы түзүп алганга мындай бизге дагы тажрыйба болду да, үйрөнүп ушул нерсени өзүбүздүн да шаарларда Кудай буйрса ишке ашырып, ушул жакшы жагына мыйзамдаштырылганга ушуларды үйрөнүп кетип атабыз. Келген коллегаларыма да айтат элем, баарыбыз жакшы үйрөндүк, уктук дегендей. Биз муну билбейт элек. Биз муну укпайт элек. Өзүбүздүн күчүбүз менен айтып атат жана. Бизге ушундай кагаздын тышындагы А деген тамгадан баштап үйрөттү депчи. Кудайга ыраазычылык айтабыз.